Бишкектин 1-Май райондук соту адам мурдоонун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө күнөөлүүлөрдү соттоду. 14-сентябрдагы отурумда сот 5 кишини күнөөлүү деп таап, Сыймык Молдосариев, Ажыкабыл Рыспай уулу жана Орузбек Нурумбетов 7 жылга, Кубаныч Токон уулу жана Замирбек Раманкулов 6,5 жылга кесилишти. Булар Айзаданын өлүмүнө катышы бар деп табылган. Бул тууралуу адвокат Нурбек Токтакунов билдирди. Жабырлануучу тараптын дагы бир адвокаты Асель Рыспаеванын айтымында күнөөлүүлөр Айзаданын жакындарына моралдык жана материалдык зыян келтиргендиги үчүн 100 000 сом төлөп берүүгө дагы милдеттендирилген. Эскерте кетсек, 5 апрелде Бишкекте Айзаданы бир нече адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаадагы автоунаадан табылган. Тергөөнүн версиясы боюнча Теңизбаев кызды үйлөнүү максатында уурдаган. Айзада макул болбой койгондугу үчүн муунту өлтүрүп, андан соң өз жанын кыйган.